Урматтуу мекендештер, урматтуу энергетиктер, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Дүйнөдө элдин саны көбөйгөн сайын жашоонун угу дагы өзгөрүп, баардык кыймыл аракеттин баары электр энергияга байланып калды. Энергетикада кризисти бүт дүйнө бүгүнкү күнү башынан кечирип жатат. Колдо бар кубаттуулуктар адамзат талап кылган энергия менен толук камсыздай албай жатабыз. Ошол эле учурда жабдуулар, линиялар баары эскиргенин билебиз. Жогорку чынаалууларга чыдабай жаткандыгы дагы белгилүү. Президентибиз Садыр Нуркожоевич бул маселени чечүү үчүн электриктерге иштегенге шарт түзүү милдетин сиздердин министрлигиңиздердин астына койгон. Акыркы 2 жылда биз энергетикада бир топ жаңылууларга бара баштадык. Анын ичинде конкреттүү сиздерге мына быйыл эле апрелде 32 миллион сомго экскаваторларды жана бригадалык атайын автоунааларды тапшырганбыз. Бүгүн 29 жаңы техника тапшырып жатабыз. Президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жана өзүмдүн атымдан жаңы техникаларга ээ болушуңар менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Апрелде 6 спецтехника алдыңыздар. Бүгүнкү күнү кошсок дагы жакынкы күндөрдө сиздер жалпысынан 176,8 миллион сомго 46 атайын техникага ээ болдуңуздар. 28 бригадалык машина, 9 экскаватор, 9 көтөргүч техника. Жылдын аягына чейин дагы 24 техника алабыз деп камданып жатасыздар. Жалпысынан 2023 жылга 359 миллион сомго 46 атайын техниканы Кыргызстан өзүнүн каражатына, мына энергетиктер өзүңүздөр алып атасыздар, бир да сом кредиттик каражат албай туруп. Мамлекет өзүнүн каражатына техникаларды ала баштаганы бул өнүгүү жолундагы биздин туура багыттарыбыз экенин далилдейт. Адистештирилген техникалар энергетика тармагындагы кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын бир топ жогорулатат жана ошого өбөлгө түзөт. Электр менен камсыздоонун коопсуздугун жана ишенимдүүлүгүн дагы жакшыртат деп биз ишенебиз. Конкреттүү түрдө айта турган болсок, биринчиден электриктердин мына сиздердин мүмкүнчүлүктөрүңүздөр кеңейет. Экинчи, иштин сапаты жогорулатууга жакшы өбөлгө болот. Үчүнчү, эң оболу мына сиздердин коопсуздугуңуздар жакшырат. Төртүнчү, жумуш убактысы кыскартат. Ушу айрыкча авариялардан кийин электр кубатын тезирээк калыбына келтирүүгө жакшынакай эми шарттар түзүлө баштады. Бешинчи, төйлөө чыгымдарын азайтууга жакшы жардам берет деп биз ишенебиз. Мунун баары сиздер үчүн, урматтуу энергетиктер, акыркы жылдары реформалардын алкагында бөлүштүрүүчү компанияларды бириктирди министрлигиңер. Натыйжасы абдан жакшы эле боло баштаганын мына бүгүнкү сатып алып аткан техникалардан көрсөк болот. Булар менен бирге электрик энергетиктерге керектүү жабдууларды чыгаруучу ишканалардын жандандыруунун үстүндө дагы иштерди баштадык. Мындай иштерди урматтуу министрлигибиздин коллективи менен мындан ары улантат деп биз ишенебиз. Алдыдагы күз, кыш мезгилине даярдыкты өз убагында сапаттуу бүткөрөсүздөр деп биз ишенебиз. Элге зыян эмес, жарыңар тийсин. Бул бата катары кыргыздар бири-бирибизге берип турабыз. Анысы сыңар элге жарыңыңыздар гана тийип турсун. Баарыңыздарга бекем ден соолук, элибизге биримдик, жерибизге тынчтык каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Бул техникалар элибизге көпкө кызмат кылсын.